Президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиевди кабыл алды. Анда былтыр 6 ноябрда аталган уюмга кирген мамлекеттердин башчыларынын Бишкек саммитинин жыйынтыктарын ишке ашыруу боюнча маселелер талкууланды. Мындан тышкары Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусунун алкагында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат угулду. Мамлекет башчысы Кыргызстан аталган уюмдун алкагында өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө активдүү катышууну улантып, жалпы региондун туруктуулугуна жана өнүгүүсүнө салым кошоорун белгиледи. Өз кезегинде башкы катчы Кубанычбек Өмүралиев Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимине кол коюлушу менен куттуктады. Ал ошондой эле президент Садыр Жапаровго Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгынын учурдагы ишмердүүлүгү, Бишкек саммитинин жыйынтыгы боюнча кабыл алынган документтерди жана чечимдерди ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле уюмдун колдоосу менен өтө турган иш-чараларга даярдыктар тууралуу маалымат берди. Кыргыз-Тажик чек арасы келишими бул тарыхый чечим болду. Муну бир гана биздин бу Кыргызстанда эмес, мен мына Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы катары бүт түрк дүйнөсү Түрк мамлекеттер уюмунун атынан билдирүү жасалып, бул чечимди тарыхый, анан бул бир гана эки мамлекеттин ортосунда эмес, бул Орто Азияда дагы гана эмес, бүт региондо бөлгөдө болот жасалган бир эң тарыхый чоң чечим болду деп баары белгиледи. Баса эми чындыгында бул анан ошондо чек аралар такталып, тынчтыктар орун алып, анан мунун түпкү максаты ошондон анан өнүгүүнү алып келет да. Анан тынчтык анан болсо анан өнүгүү болот да. Эки сөз менен айтканда бул чек ара чечими бул келечектеги өнүгүүнүн эң башкы эмеси болду да, өлкөсү.